Мындан 3 жыл мурун сот органдарына пилоттук түрдө киргизиле баштаган санарип ыкмалар азыркы учурда райондук соттордо толук кандуу иштеп жатат. Шаардык соттордо болсо техникалык жабдыктар орнотулуп, айрымдарында отурумдар онлайн өтө баштады. Санариптештирүү биринчиден сот чечимдеринин калыс болушуна өбөлгө түшсө, экинчиден кызматкерлердин убактысын, кошумча кагаз жумуштарын кыскартты. Сотто чыккан чечимдерди дагы ошо электрондук түрдө алуу мүмкүнчүлүгү. Ошол сайтка жайгаштыруу дагы бул электрондук сот өндүрүш системасы аркылуу автоматтык түрдө түшүп, белгилүү бир соттук актылар, коомчулукка кызык болгон соттук актылар ушул системага түшпөй атат деген дагы ойлор да мындан ары жокко чыгарылуунун үстүндө. Сот тутумунун материалдык техникалык базасын чыңдап, аны менен катар санариптештирүү чараларын ыкчам ишке ашыруу маселесин президент Садыр Жапаров сот кызматкерлери менен болгон жолугушууда көтөрдү. Бул өлкөдө жүрүп жаткан сот реформасынын негизги бир бөлүгү болуп саналат. Бул маселеден өлкө экономикасынын жана бүтүндөй мамлекеттин келечеги көз каранды болуп жаткандыктан реформаларга каражат өз убагында жана тиешелүү көлөмдө бөлүнүп турмакчы. Сот тутумунун материалдык техникалык жактан камсыздандыруу, судьялардын эмгек акыларын көтөрүү, ошондой эле социалдык кепилдиктерин камсыздоо боюнча буюрса алгылыктуу иштер болот. Балким коюлуп жаткан талаптар бир караганда амбициоздуу жана аткарылгыс болуп көрүнөт. Ошондой эле аларды ишке ашыруу үчүн көптөгөн күчтөр жумшалып, олуттуу материалдык каражаттар сарпталышы керек. Бирок эч нерсеге карабай, биз аталган маселелерди чечебиз. Себеби ошондон экономиканын жана бүтүндөй мамлекеттин келечеги, тагдыры көз каранды. Сот тутумунда санарип ыкмалар кеңири колдонула баштагандыктан, былтыр пандемия учурунда да сот процесстери үзгүлтүккө учураган жок. Жаза аткаруу кызматы менен биргеликте айыпталуучу, соттолуучулар онлайн түрүндө сурак алынып, жумуш кадимки тартипте жүрүп жатты. Адистер адилет сот тутумун орнотуу кадр маселесинен да көз каранды дешет. Өзгөчө бул жана айылдагы карапайым элдер соттошкондо кыйын болуп атат да. Эгер видео материал болсо, албетте соттагы коркпойт чечимдерден, себептен мына видео материал бар, кайсы жерден кааласаңар алып көргүлө, мен туура чечимимди чыгарып бердим деп айтылат да. Ошого менче ушул тезирээк санариптештирүүнү киргизиш керек. Анан жанагындай телефондук укуктарды толугу менен жок кылыш керек. Санарип ыкмалар келечекте бардык сот инстанцияларына киргизилип, сот отурумдары толук онлайн түрүндө өтө баштамакчы. Ал эми бул аракеттердин бардыгы тутумдун материалдык техникалык базасын бекемдөө аркылуу ишке ашмакчы. Самат Асипов, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.